Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Ибн Аббас деген бизге бул хадисти жеткизет. Урматтуу мусулман, бир туган пайгамбарга бир салават. Ла'аналлах, Алланын наалаты болсун, Алланын каары болсун. Ким үчүн? Ман амила амала кауми Лут. Ким Лут пайгамбардын коому жасаган ишти жасаса. Эркек менен эркек кумар кандырган. Алланын наалаты болсун. Наалат каары болсун, каргыш болсун. Ла'аналлах ман амила амала кауми Лут. Экинчи жолу пайгамбар айтат, Алланын наалаты болсун Лут пайгамбардын коомун жасаганда, коому жасаган кылык жорук менен кылгандарга. Ла'аналлаху ман амила амала кауми Лут. Üçüncü жол пайгамбар айтат, Алланын наалаты болсун, каары болсун, азабы болсун Лут пайгамбардын коому жасаган кылык жорукту жасагандарга дейт. Эстин барды этекти жыйнайлы да, урматтуу мусулман бир тууган, бул нерседен алыс болалы. Кээде башкаларды дуурап, Кыргызстанда аларга эркиндик жок, башка деген нерсенен алыс болалы. Урматтуу мусулман бир тууган, уруксат берсеңиздер, бүгүнкү жума баянында 1 декабрь спид оорусуна каршы деген күн деп. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн жер жүзүндө күнүгө спид оорусуна, ВИЧ спид менен чалыгып ооруган күнүгө 5000 адамга жугуп турат экен. Күн сайын 5000 адамга. Эмнеден бул? Кыргызстанда 6200 катталганы, өлгөндөрү 1000ден көбүрөөк. Бүгүн катталбаганы канча? Жашырымда жүргөнү канча? Dünya жүзүндө бүгүн 50 миллион адам ооруп жатат. 50 миллион. Бүгүнгө чейин 16 миллион адам ушул спидтен ооруп өлдү. Урматтуу мусулман бир тууган, күнүгө тилекке каршы өнүккөн бай мамлекеттерде азайып баратат. Бирок 3-орындагы жаңы, же кембагалга кошулбаган, же байга кошулбаган биздин мамлекетке окшогон мамлекеттерде тамеки тарткандар жана ошондой вирус менен чалыккандардын саны көбөйүп баратат. Тамеки, наркотик жана башка. Европаларда бул азайып баратат күндөн күнгө. Бирок бизде күндөн күнгө көбөйүп баратат.